Окуя болгон күнү жаныңызда кимдер бар болчу? Досум. Досуңуз бар болчу. Так. Сизди канча адам урган ошол күнү? 2 же 3 эле. Нургазы Камилов Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү. Милицияда иштеп келе жатканына быйыл 12 жыл болду. Анын милиция кызматында көп жыл иштеген атасы бул тармакка кызыгуу туудуруп, иштеп калуусуна себеп болгон. Атам милиция кызматкери, ардагери, азыркы учурда пенсияда, көп жылдан бери милицияда кызмат кылып өтөп, азыркы учурда ардагер катары пенсияда жүрөт. Ошо атамды кесибин улап кетейин деп, мен да милиция кызматына кирип, ошо милиция кызматында иштеп, азыркы учурда тергөөчү болуп иштеп атам. Ооба, мен милицияга өзү кызыгышым да көп болгон. Эми кичине кезимде эле окуп жүргөндө жана эми жаш кезибизден эле милиция формасын көрүп, кийинген, баскан, жүргөндөрүн көрүп, ошо биз дагы милиция формасына кызыгып, милицияга киргенбиз. Тергөө кызматы милициядагы негизги тармак. Тергөөчүлөрдөн көп адамдын тагдыры көз каранды. Ал үчүн милиция кызматкери билимдүү, жоопкерчиликтүү болушу керек. Каарманыбыз дагы 2007 жылы Бишкектеги Эргеш Алиев атындагы милиция академиясын бүтүргөн. Андан кийин Ошто аймактык тескөөчү болуп ишке кирип, ошол мезгилден бери Ош шаардык милициясынын тергөө кызматында иштеп келе жатат. Адамды камаш үчүн дагы бул оңой иш эмес да. Себеби ал адамдын тагдыры чечилип атат. Адамды биз жөн алып барып камап койсок, эртеге ал адам арызданат. Ал адам мыйзамсыз камап койсо, тергөөчү жооп берет ага. Тергөөчү жоопкерчилигин алат дагы. Эгерде далилдер толук топтолгон гана ал адамды камаганга укуктуу. Сиздерди Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдык майрамы менен куттуктайм. Милициянын 95 жылдык мааракеси Ош шаарында да салтанаттуу белгиленди. Ички иштер органдарынын ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кызматын шаардагы бардык мекеме жетекчилери куттукташты. Коомдук коопсуздукту жана шаардагы криминогендик абалды жөнгө салууда кызмат көрсөткөн милиция кызматкерлерине сыйлык тапшырылды. Ош шаардык иштер башкармалыгынын Атамекенге кызмат кылам. Жакшы оюңар менен кызмат өтөп жүрөсүздөр. Буга биз күбө болуп жүрөбүз да. Кайсы кыйынчылык оор күндөрдө мына бардыгыбыз биз милицияны эстеп, ушу коомдук саясий абалды, ушул ызычы тополоң кылмыштуулук менен күрөшүүдө сөзсүз биздин милиция бар да, биздер сиздерге ишенебиз. Ошон үчүн ушул түйшүктүү, сыймыктуу кызматыңыздарда дайыма ийгиликтер болсун. Ош шаардык милициясынын тарыхы бир кылымдан ашат. 1918 жылы 29 январь күнү Ош шаарынын эл депутаттарынын шашылыш жыйынында курамында карапайым элдин уулдарынан турган жумушчу крестьян элдик милициясын түзүү тууралуу чечим кабыл алынган. Андан кийинки эгемендик мезгилде 2003 жылы 14 майда өкмөттүн токтому чыгып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы болуп түзүлгөн. Учурда Ош шаарынын аймагында 600га жакын милиция кызматкери коомдук тартипти сактап келе жатат. Арген Нуров, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.